Кана бүгүнкү сабактын темасы радио толкундар. Акылбек, сен үйгө берилген тапшырманы аткардыңбы? Азыр доскага чакырат. Аткарган жокмун. Кече толкундарды окудум, бирок түшүнгөн жокмун. Бул кыйын тема го тим эле. Мен мындамын. Салам, Белимбек. Эмнеге капалуусуң? Сабакка даяр эмесмин. Азыр эки алам. А эмне үчүн даярданган жоксуң? Даярдангам. Түнү бою китеп окуп чыктым. Эч нерсе түшүнгөн жокмун. А темасы кандай? Радио толкундар. Бул эң эле жөнөкөй. Сен баарын өзүң түшүнүп аласың. Ой, бул ким? Бул Джеймс Максвелл. Ал 1862 жылы өзүнүн эмгегинде радио толкундар жөнүндө айткан. Ой, илгери эле болгон тура. Туура. Бир аз кийин 1887 жылы дагы бир окумуштуу Генрих Герц өзүнүн лабораториясында алгачкы толкундарды алган. Кантип алган? Бул радио толкундар деген ал тургай көрүнбөйт да. Радио толкундарды атайын жабдуулар гана көрө алат. Бирок схема боюнча мындай көрсөң болот. Радио толкундар жарыктан жана үндөн кандай гана тоскоолдуктан болбосун өтүп кеткени менен артыкча. Суу алдындагы кайыктан кармасаң да болот. Радио байланыш кандай иштейт? Такыр түшүнбөйм. Мени менен секир. Көрдүңбү? Бул толкун бергич. Андан ары эмне болот? Бул жерде термелүү пайда болот. Аларда берилүүгө тийиш болгон сигнал токтолот. Мисалы, үн же болбосо сүрөт. А бул эмне? Бул кабыл алгыч. Антенна менен келген сигнал радио кабыл алгычка түшөт. Бул жерден чыпканын жардамы менен ал шифрленет жана үн менен сүрөт алынат. Эң сонун. Телевизор же телефондун дал өзү. Баары туура. Ушул принцип менен уюлдук байланышта иштейт. Сенин телефонуң кабыл алгыч дагы, толкун бергич дагы. Сүйлөшкөндө сен сигнал бересиң. Ооп жатканда аны кабыл аласың. Телефонум башка телефон менен байланышабы? Туп-туура. Болгону бардык телефондорду таанып жана сигналын күчөткөн база станциялары аркылуу. Радио толкундар бардык жерде колдонулат. Радио, телевидениеде, учактарда, кемелерде, микротолкундуу меш, радио менен башкарылган оюнчуктар, сигнализация, Wi-Fi. Мунун баары радио толкундарбы? Албетте. Кандай жөнөкөй? Эмне? Эч нерсе. Теманы түшүндүм окшойт. Рахмат, Билимбек. Эч нерсе эмес. Кайрылып тур. Канакей, ким радио толкундар жөнүндө айтат? Мен айтсам